Салам достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин агай, Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен дагы бир сабагыбыздын орус тилиндеги жаңы форматын алып чыгабыз. Буюрса, биздин орус тилин үйрөнүүчүлөр көбүнчө аябай көптөгөн суроолор келет. Ушул окулуштары боюнча орус тилиндеги тамгалардын окулуусу боюнча кайсыл жерде ударение болот, кайсыл жерде ударение болбойт, качан кайсыл тамга кайсыл жака өзгөрүп кетет. Мына ушул жөнүндө сабак чыгарсаңыз деп көп сурашат. Биз азыр ушуга убакыт келип жетти деп ойлойм. Биздин бул боюнча мурда 2017 жылы жазган менин китебим бар болчу. Фонетика деп аталат. Бул фонетика. Бирок бул азыр басууга чыккан жок, басууга чыга элек. Буюрса, азыр бул иштелип жатат, дагы мурда чыккан, бирок азыр сатууда жок. Буюрса дагы жакын арада басканга аракет кылабыз ушул китепти. Анда достор, мен сиздерге орус тилинде сөздөрдүн окулуусун түшүндүргөнгө аракет кылайын. Эң биринчи эле биз окулуу боюнча тема ачылганда алфавитти элестетишибиз керек. Алфавиттеги тамгалар жана тыбыштар. Алфавит алып карай турган болсок, алфавитте тамгалар көбүнчө жуптуу жана жупсуз болуп экиге бөлүнөт да. Жуптуу жана жупсуз, шериктүү жана шериксиз болуп экиге бөлүнөт. Ушул нерсени эсиңиздерге сактаңыздар. Мисал үчүн, алфавиттин башында эле А деген тамга бар. А. Анын шериги жок. Б. Андан кийин А, Б. Б'нын шериги кайсыл? Сизге суроо. Б тамгасынын шериги кайсыл? Балким туура таптыңыз деп ойлойм. Б'нын шериги П болот. Демек, Б, П. Б, П. А, Б, В. В. В'нын шериги кайсыл болот? Ф. Б'нын шериги П, В'нын шериги П. Демек, Б, П. Кырасаңыздар, Б, П. Шерик экөө. Б, П. Андан кийин Г, К. Г'нын шериги болсо, К болот. Г'нын шериги К. Г, К. Андан кийин Д'нын шериги кайсыл болот? Т. Д, Т. Д, Т. Эсиңиздерде калсын, азыр бул жакта доска кылып дагы жазам, доскада. Д, Т. Андан кийин З, З. З'нын шериги кайсыл? С. С болот. З, С. Катардын караңыздар. Андан кийин Ж, Ш. Ж, Ш. Ж, Ш. Демек, Ж'нын шериги Ш болот. Эми караңыздар, урматтуу достор, биз биринчи ушул Б тамгасынын окулуштарын алабыз. Б тамгасынын окулушун алабыз. Качан Б тамгасы, эсиңиздерде болсун, Б тамгасы, жазып алыңыздар, дептериңизге да жазып алыңыз. Б тамгасы сөздүн этегинде, сөздүн аягында келе турган болсо, П тамгасына өзгөрөт. Ал качан Б тамгасы качан Б тамгасы сөздүн этегинде, сөздүн аягында келе турган болсо, ал Б болуп окулбайт. Б тыбышын бербейт. Ал П тыбышын берет. П тыбышын берет. Мисал, зуб, зуб. Зуб деп айтып атам мен. Зубы деген жокмун. Зубы деген жокмун. Зуб, зуб. Бирок Б жазылган турат. Аны биз П деп окуйбуз. Зуб. Зуб. А биз П деп окусак болмок да, бирок мунун жазылышы Б болот, ал эми окулушу болсо П болот. Ошон үчүн кээ бирөөлөр зуб деп угуп койсоң, зуб деп айтылса, алар П жазып коюшат диктант жазганда. Зуб деп П жазып коюшат. Жок, Б этегине келгендик үчүн П болуп калды. Андан кийин куб, кубы. Өз негизи кубы, Б, да? Демек, Б тамгасы П болуп калды. Куб. Раб,
да, өзү б этегинде раб. Бирок биз окуганда раб деп окуйбуз. Раб, раб. П болуп калды. Герб, герб, герб. Этеги б, бирок аны биз п деп окуйбуз. Герб, герб. Дуб, 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 дуб. Демек п, дуб деп жазылат, п болуп окулат. Дуб. А биз жазганда аны дуб п деп жазып коюшубуз мүмкүн да. Дуб. Эми апломб, апломб б. Б да этеги, бирок п болуп калат. Апломб. Апломб. Слап. Мисал үчүн слаб этеги б, бирок п болуп окулат. Слап, 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 слап. Андан кийин слап болуп калды. Демек качан сөздүн этегинде, качан сөздүн этегине б тамгасы келе турган болсо, биз аны п кылып окуйт экенбиз. Сөздүн этегинде п. Биринчи эрежебиз достор ушундай. Эгерде сөздүн этегинде б тамгасы келе турган болсо, аны биз п кылып окуйбуз. Ал эми качан б тамгасынан кийин, жанагы катарды эстеп калыңыздар. Биринчи биз айттык б, п, в, ф, г, к, д, т, ж, ш. Эми ушул катарды эстеп калыңыздар. Муну б менен башталган сөздөр өзүнчө бир эме болот. Б менен башталган бнын катарындагы ылдый тамгалар өзүнчө бир команда, бир команда. Ал эми пнын катарындагы тамгалар, булар өзүнчө бир команда. Эми мисал губка, губка деген сөздүн окулушун алып карайлы. Губка, 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 губка. Бул жерде б тамгасы п болуп окулат. Б тамгасы п болуп окулат. Эмне үчүн демекчи болсоңуздар, анткени б тамгасынан кийин к тамгасы келди. К тамгасы келди. Б тамгасынан кийин к тамгасы келди. К тамгасы болсо, кайсынын катарында? Пнын катарында. П тамгасынын катарында. Кга б жакын эмес. Кга п жакын. К тамгасына п тамгасы жакын. Ошон үчүн к айтат, мындайча айтканда, к айтат, сен бга айтат. Б, сен мага жакын эмессиң. Сен андан көрө мага бир тууганыңды бер дейт. Бир тууганыңды бер. Бнын бир тууганы кайсыл? П. Демек п б п болуп өзгөрүлөт. Ошон үчүн биз бул жерде окуганда б тамгасын губка деген сөздү, мен да айтканда да губка деп п менен айтып атам. Байкасаңыздар, губка. Сиздер деле п менен айтасыздар. Губка, бирок жазганда б менен жазабыз. Губка, губка. Демек к айтат, кнын катарында, караңыздар, кнын катарында п жок, кнын катарында б жок, кнын катарында б тамгасы жок. Ошон үчүн б тамгасы кга жакын эмескен, к айтат, сен мага бир тууганыңды бер, п б тамгасы пга өзгөрөт, п тыгышын алат ошондо. Губка болуп эсептелет. Губка деп окулат. Мисал үчүн трубка дей турган болсок, трубка, трубка десек дагы п болуп атат, трубка, трубка, трубка. Демек к тамгасынан, б тамгасынан кийин к тамгасы келип жатат. Ошон үчүн кнын катарында б тамгасы жок, демек мага бир тууганыңды бер дейт. Б тамгасы п болуп өзгөрүлөт. Трубка деп окулат. Трубка, трубка. Мисал үчүн андан кийин абсурд, абсурд, абсурд дей турган болсок, б менен жазылат, бирок п менен окулат. Абсурд, абсурд. Мисал, б тамгасынан кийин с тамгасы келип атат. С тамгасынын катарында, б тамгасы жок. С тамганын катарында, командасында бирок кайсыл тамга бар? П тамгасы бар. Ошон үчүн с дагы айтат, б, сен мага жакын эмессиң. Сен мага өзүңдүн бир тууганыңды бер. Бнын бир тууганы п, демек б тамгасы пга өзгөрөт, шеригине өзгөрөт да. Бнын шериги п болчу, демек б пга өзгөрөт.
Абсурд болот, ошондо п болуп окулуп калат. Абсурд. Абсурд. Абсурд деп айтпайбыз да биз, абсурд деп айтабыз. Абсурд деп угулат, бирок биз ошону дагы абсурд п менен жазып алышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн эрежесин билишибиз керек болот да. Абсурд. Мисал үчүн, общий. Общий десе, кээ бирөөлөр п кылып жазып алат. Общий. Бул жерде б. Ал эми ш тамгасынын катарында б тамгасы жок. Б тамгасы жок. Ошон үчүн биз муну п кылып окуйбуз. Общий. Общий. Общий деп айтабыз. Бны п кылып общий деп айтабыз. Мисал үчүн, обсуждение десек дагы, обсуждение. П кылып окуп атабыз. Өз негизи б жазылат. Обсуждение. Обсуждение. Обсуждение дей турган болсок, б тамгасы п болуп окулуп калат. Эмне үчүн? Себеби с тамгасынын катарында б тамгасы жок. С тамганын катарында п тамгасы бар. Ошон үчүн биз аны п кылып окуйбуз. Обсуждение. 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 Мисал үчүн, андан кийин пробка. Пробка дей турган болсок, п. Пробка п болуп окулуп атат, анткени кыт келди. Кп. Кга б жакын эмес да. К тамгасына б тамгасы жакын эмес, ошон үчүн п кылып окуйбуз. Пробка деп окуйбуз. Пробка. Урматтуу достор, болбосо дагы башка бир эреже айтам. Эгерде караңыздар, эгерде эрежесин б тамгасынан кийин п, с, т, ф, х, ш, ч, ытш, ытс тамгалары келсе, б тамгасынан кийин ушул тамгалар келе турган болсо, б тамгасы п болуп окулат. Б тамгасы п болуп окулат. Дагы бир жолу кайталам. Б тамгасынан кийин п, с, т, ф, х, ч, ш, ытс тамгалары келе турган болсо, анда б тамгасы п болуп окулат. Анда эмсе кет. Китептин 11-чи бетинде 4-көнүгү б тамгасы п болуп окулган сөздөрдү көчүрүп транскрипцияларын жаз дейт. Slap. Slap деген сөз бул этегинде б келип атат. Демек буну биз этегинде б келсе п кылып окуйбуз. Slap. Андан кийин оборот. Оборот дегенде бул б болуп эле окулат. Оборот эле болот. Себеби б тамгасынан кийин п тамгасы келген жок, к тамгасы келген жок, с тамгасы, т, ф, х, ш, ц тамгалары келген жок. Ошон үчүн оборот эле болуп окулат. Андан кийин обхват. Обхват дегенде б тамгасы п болуп окулат. Анткени б тамгасынан кийин х тамгасы келип атат. Обхват. Уборка. Уборка дегенде б эле болуп окулат. Уборка. Андан кийин копчик. Копчик десек, копчик дегенде деле б тамгасы п болуп окулат. Эмне үчүн? Анткени б тамгасынан кийин ч тамгасы келип атат. Ч тамгасы келип жатат. Ошон үчүн копчик деп окуйбуз. Копчик. П деп окуйбуз. Работа. Работа десек жумуш. Работа эле болот. Б бойдон окулат. Апкос. Апкос дей турган болсок, апкос. Демек апкос дей турган болсок, апкос дегенде б тамгасынан кийин к тамгасы келди. Демек б п болуп окулат. Апкос болот да. Апкос п менен жазылат. П менен айтылат. Забота. Б тамгасы келип атат. Б тамгасынан кийин биз айткан тамгалар келген жок. Демек бул б эле болуп окулат. Забота. Андан кийин забава. Забава дегенде деле б болуп окула берет. Биз айткан тамгалар келген жок. Рубка. Рубка дей турган болсок, бул п болуп окулат. Рубка. К. Демек к. Рубка. К тамгасы б тамгасынан кийин к тамгасы келди. Демек бул жерде б тамгасы п болуп окулат. Рубка.
Коробка. Коробка дегендеги П, Б тамгасы П болып оқылады. Анткени Б'дан кейін К тамгасы келді. Дружба. Дружба дегенде Б еле болып оқылады. Анткени Б'дан кейін А тамгасы келді. Субтитр. Субтитр деген үзде, мисал үшін субтитр. Субтитр деп жазылады, ал эми айтылганда П болып айтылады. Субтитр. Анткени Б тамгасынан кейін Б жумшак тамга болот, ал эми Т болсо каткалаң тамга болгондуктан, ошон үчүн Т Б дагы каткалаңга айланып калат. Клуб. Клуб деп турган болсок, демек клуб этегинде Б келип атат. Б тамгасы келип атат. Демек этегинде, сөздүн этегинде Б тамгасы келген болсо, ал П болуп окулат. Клуб болот. Клуб. Андан кийин абделка. 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 Абделка дей турган болсок, абделка десек, абделка дей турган болсок, бул жерде Б болуп окулат. Анткени Б'дан кийин Д келди, жумшак тамга келди, демек Б дагы жумшак тамга болуп калат. Абжарка. Обжорка. Демек Б бойдон калат. Общество. Общество десек, бул жердеги Б П болуп окулат. Общество П, Б болуп окулат. Общество. Демек П бойдон деле Б тамгасынан кийин Ш тамгасы келди, бул П болуп калат. Общество. Общение. Обшение деп жазылат, бирок П болуп окулат. Общение. Общение десек, демек Б тамгасынан кийин Ш келип атат. Б тамгасы П болуп окулат. Общение болот. Абдуктор. Абдуктор дегенде Б болуп окулат. Анткени Д каткалаң жумшак тамга келип атат. Субпрефект. Субпрефект дегенде Б тамгасынан кийин П тамгасы келип атат. Бул дагы П тыбышына айланып калат. Ошондо биз П деп айтабыз. Субпрефект. Андан кийин субпродукты. Субпродукты Б жазылып атат, бирок окулганда П болуп окулуп калат. Субпродукты. Сообщение дегенде сообщение Б тамгасы П болуп окулуп калат. Сообщение П болуп окулат. Сообщение. Община. Община дей турган болсок, Ш келип атат, Б'дан кийин Ш тамгасы келип атат. Демек бул жерде дагы Б тамгасы дагы П'га айланып калат. Тышы. Община. Голубцы. Голубцы. П тамгасынан кийин Ц тамгасы келип атат. Демек бул жерде дагы Б тамгасы П болуп окулуп калат. Голубцы. Голубцы. Обходчик. Обходчик. Обходчик дегенде, демек обходчик бул жерде дагы Б тамгасынан кийин Х тамгасы келип атат. Обходчик П болуп окулуп калат. Обходчик. Андан кийин оборон. Оборон. Демек оборон дегенде бунда Б болуп жазыла берет. Андан кийин, урматтуу достор, мен сиздерге сөздөрдү айтам. Сиздер болсо окулушун Б болуп окулабы же П болуп окулабы комментарийге сөзсүз калтырыңыздар. Общественный. Обстановка. Б болуп окулабы же П болуп окулабы. Обследование. Неулыбчивый. Общественный, обстановка, обследование, неулыбчивый. Ушул сөздөрдүн жазылыштарын сөзсүз комментарийге калтырыңыздар. Эми достор, окулушуна өтө турган болсок, сүйлөм түрүндө 6-көнүгү төмөнкү сүйлөмдөрдү оку дейт. Мне пришло сообщение. Сообщение дегендеги Б тамгасын П кылып окуйбуз. Мне пришло сообщение. У нас было общение. Б тамгасы бул жерде П болуп окулат. Общение болот да. Это твоя ошибка. Б тамгасы П болуп окулат бул жерде. Это твоя ошибка. Без удобства жить тяжело.
б тамгасынан кийин с тамгасы келип атат. Демек биз аны п кылып окуйбуз. Без удобства жить тяжело. Эта книга на арабском языке. Эта книга на арабском языке. Демек б тамгасынан арабском дегенде б тамгасынан кийин с тамгасы келип атат. С тамгасы болсо п болуп окулат. Б тамгасы п болуп окулат. Это абсолютно другая вещь. Это абсолютно другая вещь. Абсолютно дегенде б жазылат, п окулат. Абсолютно. Абсолютно. Похоронили погибшего человека. Похоронили погибшего человека. Похоронили погибшего человека. Б бул жерде дагы п болуп окулат. Погибшего человека. Лесоруб работает в лесу. Лесоруб работает в лесу. Лесоруб дегенде демек этегинде б тамгасы келген болсо п кылып окуйбуз. Лесоруб. Ты много раз ошибся и притом ошибаешься. Ты много раз ошибся. Бул жердеги дагы б п болуп окулат. Абхазец вообще не делал ошибку. Абхазец б п болуп окулат. Ошибку дегенде дагы б п болуп окулат. И необходимо ему сделать. Утренний обход очень полезный и абсолютно воздух чистый. Утренний обход б п болуп окулат. Очень полезный и абсолютно воздух чистый. Абсолютно дегенде дагы п болуп окулат дедик. Он сейчас на обследовании. Он сейчас на обследовании. Он сейчас на обследовании. Значит, бул жердеги обследование дегендеги сөздөгү б п болуп окулат. Она не улыбчивая. Она не улыбчивая. Бны п кылабыз. Улыбчивая. Она не улыбчивая. Сейчас нет рабства. Сейчас нет рабства. Деп бны п кылып окуйбуз. Это не абстракт. Б п болуп окулат. Это не абстракт. Общественных мест очень много. Общественных мест очень много. Общественных дегенде демек бны п кылып окуйбуз. Где вы оставили коробку? Коробка дегенде б п болуп окулат. Где вы оставили коробку? П. Наша община абсолютно другая. Наша община абсолютно другая. Б п болуп окулат. Абсолютно дегенде дагы б п болуп окулат. Они обсудили. Они обсудили. Обсудили дегендеги б тамгасы п болуп окулат. Обсудили. Знаете, это наш общий дом. Знаете, это наш общий дом. Общий дегенде дагы п болуп окулат. Из-за пробки звоню ему, а он трубку не берет. Из-за пробки звоню ему, а он трубку не берет. Пробки дегендеги б тамгасы п болуп окулат. Трубку дегенде дагы б тамгасы п болуп окулат. Трубку дегенде б тамгасы п болуп окулат. Урматтуу достор, эгерде сиздер түшүнгөн болсоңуздар, сөзсүз комментарийде түшүнүктүү болду, түшүнө алдык деп жазыңыздар. Эгерде түшүнө албайган болсом, же болбосо мен түшүндүрө алган жок болсом, анда сиздер жакшы түшүнбөдүк деп жаза турган болсоңуздар, балким бул сабакты дагы жакшы бир форматта, дагы бир башкача өзгөчө форматта чыгарганга аракет кылабыз. Ошондуктан өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди сөзсүз калтырыңыздар. Сиздердин ой пикириңиздер биз үчүн абдан маанилүү. Кайрадан көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. До новых встреч, дорогие мои.